Капилеттик. Алланы эстебей өмүр өткөрүү. Алладан бейхабар болсоң, кайгыга батасың. Неимат колдон чыгып, жакшылыктан алыстайсың. Алланын жолунан чыгып, элге душман болуп, өкүнүчтө каласың. Бир такыба пенде өзүнүн устазын түшүндө көрүп, "Устазым, сиз кайсыл иш үчүн каттуу өкүнгөнсүз?" деп сурайт. Устазы Алладан бейкапар жашаганым үчүн өкүнгөм деп жооп берет. Тасаввуфчулардын бири түшүндө Зуннун аль-Мисриди көрүп, "Алла сага кандай мамиле жасады?" деп сураганда, Зуннун Алла мага: "Эй мени сүйгөнүн айткан жалганчы, мени сүйөрүңдү айттың, бирок менин сүйүүмдөн бейкапар жашадың" деп каарданды деп жооп берет. Бул тууралуу бир акын да сонун айткан. Алладан бейкапар дилиң адашты, өмүр өттү, күнөөң ашып ташты. Дагы бир такыба пенде атасын түшүндө көрүп, "Атаке, кандайсың?" деп сурайт. Атасы: "Балам, дүйнөдө Алладан бейкапар жашап, бейкапар бойдон өтүп кеттик" деп жооп берет. Захрур Рият аттуу китепте баяндалганы боюнча, Жакып пайгамбар алейхиссалам менен Азраил периште алейхиссалам ынак достордон эле. Бир күнү Азраил Жакыптын алейхиссалам жанына келет. Жакып пайгамбар: "О өлүм периштеси, мени көргөнү келдиңби же жанымды алганыбы?" деп сурайт. Азраил алейхиссалам ага: "Сени көргөнү эле келдим" деп жооп берет. Жакып пайгамбар: "Ажалым жакындаганда мага билдирип коюшуңду каалайм" деп өтүнөт. "Макул, сенин ажалың келээрден мурда 2 же 3 кабарчы жиберем" деп айтат Азраил периште. Бир күнү Жакыптын алейхиссалам ажалы жеткенде, Азраил периште анын жанына барат. Жакып пайгамбар андан: "Мени көргөнү келдиңби же жанымды алганы келдиңби" деп сурайт. Азраил алейхиссалам: "Жаныңды алганы келдим" дегенде, Жакып пайгамбар: "Мага 2 же 3 кабарчы жибермек эмес белең" деп сурайт. Анда Азраил чынында ошондой болду. Капкара чачыңдын агарганы, денеңдин күч-кубаттан тайганы, белиңдин бекчейгени, мына ушулардын баары өлүмдүн кабарчылары болчу деп жооп кайтарат. Абу Али Даккак баяндайт. Хижридин 2-3 кылымдарда жашаган тасаввуфчусу. Бир такыба киши бар эле. Ал өз заманынын улуу аалымы болчу. Ооруп төшөкдө жатып калган экен. Көргөнү бардым. Жанында окуучулары отуруптур. Ал киши өзү ыйлап жатат. Мен андан: "О устат, эмнеге ыйлап жатасыз? Бул дүйнөдөн өтүп жатканыңызгабы?" деп сурадым. "Жок, дүйнөдөн өтүп жатканым эмес, намазымды маани бербей окуп жүргөнүмү ыйлап жатам" деди. "Кандайча? Сиз намазыңызды толук окучу эмес белеңиз?" дегенимде, "Ырас, толук окучумун, бирок ушул күнгө чейин акыреттен бейкапар намаз окуп жүрүпмүн" деп жооп кайтарды. Уюнул Ахбар аттуу китепте Шакик аль-Балихи мындай дейт. Адамдар 3 нерсени айтышат, бирок иштери айткан сөздөрүнө тескери. 1. Биз Алланын кулдарыбыз дегени менен жоопкерчиликсиз иш кылышат. 2. Алла биздин ырыскыбызга кепилдик берет дегени менен көңүлдөрүн дүйнөгө гана койгузат. 3. Өлүмдөн кача албайсың дегени менен эч өлбөсүдөй иш кылышат. О бордошум, өзүңдү жөнгө сал. Улуу жараткандын алдында кайсы дене менен тураарыңды эсиңе сал. Кайсы тил менен ага жооп берип жатканыңды ойло. Ал сенден анча-мынча нерселер тууралуу сураганда кантип жооп бересиң? Суроого жооп, жоопко сооп белинде. Алладан корк, ал бардык кылган иштериңди билип турат. Момундарга насаат айтып, үлгү бол. Алланын өкүмүнө моюн сунушсун жана ага шерик келтиришпесин. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтканы риваят кылынат. Арштын этегинде мындай деп жазылган: "Мен, Алла, мага моюн сунгандын тилегине жеткирип, иштериңди ийгиликтүү кылам. Мени сүйгөндү сүйөм,
мага дуа кылган пендеге тилегин берем. Кечирим тилегенди кечирем. Акылдуу мусулман Алладан коркуп, ага моюн сынат. Ага гана кулчулук кылат. Анын өкүмүнө жана тагдырына ыраазы болот. Башына түшкөн кыйынчылыктарга сабыр кылат. Болгон жакшылыктарына шүгүрчүлүк келтирет. Алланын бергенине каниет кылат. Алла Таала кутси хадисте мындай деген: ким менин өкүмүмө ыраазы болбосо, сыноолорума сабыр кылбаса, берген нематтарыма шүгүрчүлүк келтирбесе, ал өзүнө менден башка кудай таап алсын. Bir kişi Hasan Basri'ye gelip, Hasan Basri атактуу табиин, хадис жана фыкых тармагында улуу аалым. Хижридин 21-жылы төрүлгөн. Азирети Алинин колунда тарбияланган. 130 сахабага жолуккан. Хижридин 110-жылы дүйнөдөн кайтып, Басрада көмүлгөн. Bir kişi ошол Hasan Basri'ге келип, мен Аллага ибадат кылуудан лаззат ала албай жатам дейт. Hasan Basri рахматуллаху алейхи ага: сен Алладан коркпогон, бирөөнүн жүзүнө тиктеп койгон окшойсуң. Кулдук кылуу бардык нерсени Алла үчүн таштоо деп айтат. Дагы бирөө Абу Язидке: мен Аллага кулчулук кылуудан лаззат ала албай жатам дегенде, Абу Язид: анткени сен Аллага эмес, ибадатка кулчулук кылып жатасың. Аллага кулчулук кылсаң, ибадаттын лаззатын татасың, деп жооп берген экен. Bir kişi namazga туруп, сага гана кулчулук кылабыз деген аятты окуганда, чындап эле өзүн Аллага ибадат кылып жатам деп ойлойт. Ошондо кайыптан жалган айтып жатасың, сен макулуктарга ибадат кыласың деген үн угулат. Ошол окуядан кийин ал элден оолактап, намазын кайра башынан баштайт. Сага гана кулчулук кылабыз дегенде, жалган айтып жатасың, сен кийимдериңе эле сыйынып жүрөсүң деп кайра эле баягы үн угулат. Ошондо ал киши үстүндөгүлөрдөн башка бардык кийимдерин садака кылып таратып жиберет. Анан намазга турат. Сага гана кулчулук кылабыз деген аятты окуганда баягы үн кайра дагы угулуп, мына эми туура айттың, жалгыз жаратканга кулдук кыла баштадың дейт. Bir kişi каптарын кимге бергенин эстей албай жүрөт. Bir күнү ал намазда туруп, ким алганын эстейт. Натыйжада кызматчысына кайрылып, баланча кишиге барып, каптарды алып келчи дейт. Кызматкери андан: аны качан эстедиңиз деп сурайт. Намазда турганда деп жооп кайтарат тигил киши. Анда кызматкери: кожоюнум, сен намазда Алланы эмес, каптарды издеп жатыпсың, дейт. Бул сөздү уккан кожоюн кызматчысынын ыйманы бекемдигин түшүнөт да аны азат кылат. Акылдуу пенде дүнүйөнү таштап, Аллага ибадат кылышы, келечегин ойлонуп, акырет бактылуулугун тилеш керек. Куран Каримде бул тууралуу мындай деп айтылат: Алланы унуткандардан болбогула. Алла алардын өздөрүн унуттуруп салган. Дал ошолор бузукулар. Хашр сүрөсү. Ошон үчүн Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анху 40 000 динар купуя, 40 000 динар жария садака кылган. Үйүңдө байлык дегенден эч нерсе калган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана анын үй бүлөсү да бул дүйнө лаззаттарынан жүз жүрүшкөн эле. Ошондуктан Азирети Фатима Азирети Алиге турмушка чыкканда да анын себи бир кочкордун териси менен ичине курма жалбырагы салынган бир жаздык эле болгон. Абу Дауд.